Ушул анализдерди бизге жеткиргенче транспорт кандай келди, температурасы сакталдыбы, туура келдиби, жанагы ар бир анализдин өзүнүн режими бар, эрежеси бар. Ошо эреже менен келсе, андан кийин анан лабораторияга өтөт. Лабораторияда азыр бүт баарын аракет кылып атабыз. Автоматизация менен азыркы күндө анализаторлор бул почти робот анализаторлор. Баягыдай бизде аны аралаштырып, анан мерка менен суу куюп, анан пипетка менен иштебейбиз. Бүгүнкү күндө автоматический анализаторлор, алар ичинен даже анализ бийик болсо, өзү кайра аралаштырып, кайра биз разведение деп коебуз, өзү аралаштырып, разведение кылып, кайра результатын чыгарат. Ушуга дейре өнүккөн. Ошон үчүн эми бул лабораторияны айтып атса көп, бирок ушундай жерлерден бир жерден эле ошибка чыгып калса, ошол жыйынтыкка дагы таасир этет.